азыр жанагы кыздар ушул жанагы эркек менен жакындаганда боюнда болуп калыш билбейт да окшойт, мне кажется. Жана энелер тарбиялабайт көбүнчө. Жанагы дагы эле жанагы проблема. Иммигранттардын проблемалары балдарды подростковый периоддо кыздарды үйүнө таштап кетишет, туугандарын таштап кетишет, чоң ата чоң апаны таштап кетишет. Чоң ата чоң апалар аны өтө катуу кармабайт, жанагы кыздар вечерге ал жак бул жакка барат, көчөгө чыгып кетишет. Случайно половой связь болуп калышы мүмкүн. Бирок ошолар боюнда болуп калышын билишпейт да, случайно неметкенден боюнда болуп. Ошону түшүнүк жок булардачы. Жанагы эне айтыш керек да кыз балагачы. Сен чоңоюп калдың, эркек бала жакындасаң боюнда болуп калышы мүмкүн деген жок. Келишет туура. Бул деле ошо миграция проблема. Жана келген кыздар да эмнеге боюнда болуп калып, каякта кимде жүрөсүң десе, ошо эжем үйүндө жүрөм же чоң апам же тайнем үйүндө жүрөм. Атам апам Москвада. Жана чоң кыздар, студент кыздар. Ой, билбедиң билесиң, мен билбедим ушинтип. Ушу жигит менен жакындап коюп. Ой, эми жигитиңе турмушка чыгып ал, сен 1 ай 2 ай экен. Жок. Ал шартым жок. Же ал семейный жигит. Кокустан ушундай болуп калдым эле. Ушундай неме Райва көп да чындыгында. 18 өткөндөр болсо өздөрү келишет, алар макулдугун жазышат. Аларды ошо өз закон талабы боюнча неметебиз, обследование кылабыз. Анализди алып туруп, анан кийин аборт болот. Каласа таблетка, каласа вакуум исправиться деп коет. Аборттун түрлөрү көп да. Ошентип медучреждениелер келип неметсе коркунучсураак да, кровотечение болбой эсен аман. Аял ошондон деле бирдеме болуп калышы мүмкүн да. Кыз балдар деле кровотечение болуп, кровотечениеден адам өлүп калышы мүмкүн. Анан жанагы ал жак бул жактан чалышып угуп дары алып ичип алган болбойт бул. Ар бир абортко согласие жазат, өзүнүн макулдугун жазат. Макулдугун жазгандан кийин биз аларды обследование, анализди алабыз. Ошондон кийин гана таблетка берип өз көзөмөлгө алабыз. Жана бүткөнгө чейин. Врачтын көзөмөлүндө болуш керек. Аны ар жерден дары алып ичип алып эптеп эле кутулайын деген менен өздөрү өлүм коркунучуна душар болуш дагы мүмкүн да, өтө коркунучтуу болчу. Ошон үчүн дарыгердин кеңешиси эч кандай кадамга барбаш керек. Өздөрүнүн өмүрлөрүн ойлосо. Эми кээде полный түшпөй калса, аны кайра дагы кичине неметкенге туура келет. Тазаланга туура келип калат, вакуум исправцияганга. Анан жана кровотечение болуп жүрө берсе дагы жаман. Келе кровотечение болуп айлап жүргөндөр кээде келип калышат, ушинтип бир жактан дары ичип алып, 1 айдан бери кан токтоп деп алы кетип, давление түшүп кээде ушундай келген учурлар болуп калат. Эми ар кандай учурларды көрөбүз да. Врачтын көзөмөлсүз, врачтын кеңешиси эч кандай мындай жолго барбаш керек. Если бир шамалдаган болсо, аны противовоспалительный ишен сөз салыш керек бала түшкөндөн кийин. Кийин осложнение болбос үчүн. Кийин осложнение болуп калышы мүмкүн да. Кийин болочокто көбөйтүш керек, эне болуш керек. Аны эптеп эле ушунан кутулуп калып кетейин деген болбойт. А кийин турмушка чыккан турмуш болуш керек да. Турмуш болбой калышы мүмкүн. Төрөбөсө турабы? Турмушу болбойт. Төрөбөсө күйөөсү айтат, болду төрөбөдүң, мен ажырашам дейт, 2 жыл, 3 жыл жашайт, 5 жыл жашайт, турабы? Болду. Ажырашабыз дейт, мен башка үйлөнөм, мага бала керек дейт. Ошон үчүн кыздар келечекти ойлош керек.